колтугу жыттангандар угуп турасыңар акырына чейин. Анан колтугу жыттанбагандар дагы угуп турасыңар. Көбүнчө колтук сасыган эмнеден келип чыгат? Гигиенаны туура сактабагандыктан, анын организмине какой-то бир нерсе жетишпеген же ашыкча ошол нерселерден дагы колтуктун жыттануусу пайда болот. Колтуктун жыттануусуна көңүл койбой, бурбай жүрө турган болсо, адамдарда ошол нерсе кадимкидей эле көнүмүш болуп калат дагы, барып өзүнө сезилбей деле калышы мүмкүн дагы, бирок башкалардын көңүлүнө тийип, башкалардын көңүлүн бузушу мүмкүн. Толук эле буза турган нерсе. Ошого муну кетире турган каражаттар кадимки эле күнүмдүк каражаттарды колдонсо болот. Кетире турган каражаттар, бирок бир нерсени түшүнүп алыңыздар. Эгерде сиз жалкоо болсоңуз жана эринчек болсоңуз, сиздин оюңузча бир нерсени мындай алып келип туруп бир эле колдонсоңуз, заматта эле жок болуп кете турган нерсени күтүп аткан же каалап аткан болсоңуз, анда туруп кетиңиз, карабай эле коюңуз, бул экрандын сизге пайдасы жок. Себеп дегенде бул дагы өзүнчө көп мээнетти талап кылат. Эми сизде мисалы үчүн бирөөдөн жугузуп алдыңыз же жаңы эле башталып калды. Бул учурда кетириш жолу оңой эле, анан дагы мындай жок кылса турган дагы үмүттөрсөңүз болот. Ошого ишенсеңиз дагы болот. Жок болуп кетишине. Сизде мурунтан пайда болуп, дайыма болуп жүргөн нерсе болсо, аны кантип кетиребиз? Мындай навсегда жок кылып салыш бир аз кыйыныраак, бирок убактылуу 6 айбы, 1 сезонбу, же 1 жылчабы, же 2 жылчабы ошондой жок болушу мүмкүн. Бирок эрежелердин туура сактабасаңыз, сизде кайра эле пайда болуп калышы мүмкүн. Биринчи эле жөнөкөй жолу сөзсүз түрдө кечинде жатарга жакын кир сабын менен колтукту, бутту жууш керек болот. Колтукту, бутту кир сабын менен кечинде жатарда сөзсүз жууш керек дагы. Эртеменде дагы жууп койсоңуз бул дагы жакшы. Ушуну күн сайын калтырбастан 1-2 жолу кылып коюш жетиштүү болбойт. Балким көп кыласыз буну, такай кыласыз. Канча жыл жашасаңыз ошончо жыл кылышыңыз мүмкүн. Ошондой. Эми бир гана суук мезгилдерде гана бул болбошу мүмкүн, бирок күн ысып баштадыбы, күнүгө болсо күнүгө жуйсуз. Бут тердегендерге дагы ошондой. Бут тердесе дагы буттун баягы нымшып тердеп суу болуп кала турганын ошо күндө кир сабын менен жууп турган алдын алат. Ошол бир аз кургак кармайт бутту. Колтуктугу дагы ошондой. Экинчиси, жаныңызга влажный салфетка салып жүрөсүз дайыма. Бир аз тердеп, колтукта жыттык уже пайда боло баштаганда влажный салфетканы эле иштетесиз кадимки эле. Маршрутка шаарда жүргөндөр, биз го шаарда эмеспиз, бирок шаарда жүргөндөр ошондон кыйналып жүрбөйбү? Кадимки эле сумкаңызга влажный салфетканы салып коесуз дагы, бир аз тердей баштаганда влажный салфетка менен сүртүп коесуз, ошол дагы көпкө чейин салкын, тердетпей кармайт. Анан влажный салфетканын дагы спирти бар жакшы, ошону алсаңыз ошол жакшыраак, микробду жок кылат. Влажный салфетка. Андан кийин атайын каражаттар бар. Мондай Вебих деген, женский. Анан мондай Дрем деген атайын спрей, антисептик, ушундай каражаттар бар. Ушуларды колдонсоңуз дагы эффект берет. Бирок буларды сразу ушуган өзүнөн эмес, буга чейинки нерселердин баарын сиз биринчи кылышыңыз керек. Кайсы? Кир сабын менен күнүнө жууп туруу, эртемен кечинде, айнаса кечинде. Анан влажный салфетка менен дагы сүртүп колдонуп туруу. Анан кошумча буларды колдонсоңуз ошондой эффект мощный болот.